Ең қызықтысы достор. Мейли 5 айга силерге деп туруп 50 миң деди. Ашы бир үмүт үзүп баштадык, кетели дедик. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мына ушинтип биринчи бизнесибиз бизге ачылды. Кумников шоколаде. Кандай таксыр, маанайларыңыз кандай? Өтө сонун, машалла. Бүгүнкү күндө тем более жаңы эмоциялар, жаңы мындайча айтканда чувстволор болуп атат. Анан негизи максат сиздерге айтайын деген, буга чейинки басып өткөн жолубуз кандай болду, ошолор жөнүндө колдон келишинче 1-2 мүнөттүн аралыгында түшүндүрүп берген аракетин кылабыз, иншалла. Кечээ күнү биринчи кайсыл нерседен баштадык эле? Так, кечээ күнү биринчи ошол помещение. Келиш, мына помещение ушул место жөнүндө сүйлөбөйлүбү, кандай дейсиз таксыр? Помещение издөө болду. Кысасы көп жерлерден издедик. Келечек базары жактан барып, ошол жерлерден бир магазиндердин ичинде кире беришинде эшиктин оозуна көрөлүбү деп ал жерди көрдүк. Бир-эки жерлерди сүйлөштүк, чалып көрдүк, антип мынтип сүрөттөрдү ушул жерге койсок болобу деп баардыгын кылып көрдүк. Анан Кудайым буйруп ушул паркка келип калдык. Может, мен эме калдым, Шерик, может парктан болуп калаар, ошол жакты көрөлүчү дедик. Анан экөөбүз келишип ушул жака келдик. Анан келгенден кийин мен ошол бир жерге кетип калдым эле. Андан ары жагын сиз айтып бериңиз. Кандай болгондорун, сиз биринчи келип кимге жолуктуңуз? Так, бул жерде мындай болду. Өзү паркка кирдим дагы подряд. Адамдар мен ошол ким иштеп атса да ошолор менен эми сураштырып чыктым да. Келди Шерик пополам кылып иштейли, кесилчү. Сиздердин берип аткан аренданын жарымын мен дагы берейин десем, эч ким жок деп көнбөйдү. Бул жактан анан жакшы, бул жерде бир тааныш эже бар эле. Ошого келсем, как раз айтып калды, бул жакта тааныш бар. Ошо менен сүйлөш деди. Ал эжеге кирсем, ал айтты, мен азыр кайра чыгам депчи. Аны күттүк, бир экөөбүз. Ошодон кийин таксыр сиз келдиңиз. Ошодон кийин экөөбүз күтүп баштадык. Эң кызыктуусу достор, туугандар, эң кызыктуусу бул жерде азыр болот. Таксыр айтыңызчы. Негизи мындай, биз адамдар ойлоп коебуз да, ушундай бизнесмендер бир багытка жеткенин тартып көрсөтсө, биз ошол жерге чейинки нерсе жеңил эле жетип алды. Уже баягындай уктап турду, түш болду, же болбосо кээде айтат го, уктап эле турсаң через 5 лет деген болуп калса, досум дегендей видеолор көрөбүз го. Адамдар ошондой элестетет да, мисалы биз деле биринчи башында ошентип элестеткенбиз, бирок келип сүйлөштүк, бирок эң таң калыштуу жери местага алдын ала төлөйсүң дейт да, бир сезондукуну алдын ала төлөйсүң дейт. Анан биз жок, бир сезонго эмес, биз ошол сезонго эле күзгө чейин эле иштей берели, 5 айдын ичинде эме кылып берели десек, мейли 5 айга силерге деп туруп 50 миң деди. Бул 50 миң деген эме айнамдайча айтканда бул жерде 10 миңден болду. 5 айга деп сүйлөштүк, буйруса. Бирок эми өз негизи парктын ичинде мен ойлойм, өзүмдүн оюм да. Парктын ичинде 10 миң нормально, просто место кичине чоңураак болсо, крышасы жабык болсо да, мисалы ошентип ойлогонмун да негизи. Биздин немебиз место ушундай открытый место. Видеодон кийинки видеодон көрөсүздөр. Бир 3/2 ошондой сыяктуу да. Кысасы ошол артта көрүп турган кичинекей эле жер. Азыр биз ошол кичинекей эле жердин артында бир бушта олтуруп алып сиздерге контент тартып атабыз. Анан туугандар, өлүп болгон үчүн кечиресиздер, мазашлашып атабыз. Мен сүйлөп тура берейин, Кысасы туугандар, ушундай бир өзгөчөлүктөр болду. Таң калыштуу жери биз келдик. Анан ал эжеге эми 50 миңди сразу берип коюш, риск кылып, ал жумушуң болобу болбойбу, еще ал жумушта иштеп көргөн эмессиң да. Өтө рискованный нерсе болду. Анан мындай эме болду. Эжеге сунуш бердик. Эже дедик, хотя бы бир 2 айдыкыны же 3 айдыкыны вперед берели, калган 1-2 айдыкыны кичине эме кылып туралы, бир 30 миң берип туралы десек, ага деле көнбөйт да. Кысасы ашы бир үмүт үзүп баштадык, кетели дедик. Акыры кетели дегенде анан кийин айттык, бирибизге айттык. Кел, давай. Мындай до конца уже ушул жерде сүйлөшө керек. Ушул жерден болсо да Кудайым өзү мындай ырыскысын берет да. Бул жерде главный өзү негизи мындай бизнестен коркпош керек дейт го. Коркпой шак кылыш керек дейт го. Вот ошондой сыяктуу эле биз деле корккон жокпуз буюрса. Бирок бир ойлодук, кандай кылсак экен депчи. Биз жерге барганда биз ошондой помещение таба алабызбы деп деген вопрос
экөөбүзгө келди, ал чечтик буюрса. Клубника в шоколаде бүгүн биринчи күн аябай жакшы мындай буюрса жакшы болуп атат. Вперед алдыга болду. Уже канча 4-чү яшыгыбыз уже түгөп баратат уже. Канча килограмм алдыңыз эми таксыр? 18 килограмм болгон клубника. Мен өзүм ошо эртең менен скутер менен бул киши негизи Мадыдан келет да, Мады эле, Мадыдан келет. Ошол жактан келип эме болгуча мен эми шаардын ичине эми жок дегенде барып продукта кылып келейин деп оптом жерге базарга барып, анда деле ошол инилеримдин скутерин сурап, баягы скутерди мотосун сурап, анан ошо мотонун алдына барып клубника сатып алгандан кийин ошонун алдына койсом, баягылар таң калат да, ушунча да болобу деп. Кысасы мындай айтайын деген максат жөнөкөй нерселерден, колдон келишинче бар ресурстардан пайдаланган аракетин кылыш керек экен. Жок дем барды кылат да бул таксыр дагычы. Эми ошентсе дагы эми ошончу керек өзү негизичи. Ал нерсеге мен да 100% кошулам. Таксыр дагы аябай эмгекчил, Кудай кааласа. Таксыр. Буюрса пешинебиз, мен ойлойм ошол экөөбүздүн пешинебиз ачык эле го депчи, таксыр, не дейсиз? Буюрса иншалла. Бирок сиздерге эң таң калыштуу жери бул таксыр эми нөлдөн баштады, бирок 7 күндө эле ушундай результатка жетип калды деген мындай уктап турганда түштөн ойгонгон сыяктуу эле элестетип атат да, бирок мен ушул жолумду бир сыйра эме кылып кетейин. Ушул 7 күн биринчи күндөн тартып, биринчи күн чынын айтканда мен ошол Ошко келгенимде эч нерсем жок. Не кылам? Мен уже 2-3 күн жатып калдым. Эч нерсе жок. Мен болбосо ушул жака келип иштейин деген, эми жумуш кылайын десем баары жумуштан толук жок экен, айлыкта жүрүп баары 10 жыл иштесең деле ошол эмеде жүрүштүгүнө көзүм жеткен да. Жок, андан көрө бизнесмен кыла турган болсо эртерээк максатка жетсе болот деген нерсени түшүнгөм. Анан келдим, кыскасы 2-3 күн эч нерсе жок, жаттым. Акыры баягындай болот го. Уже адам сыгылганда бир нерсе кылгысы келип кетет го. Анан ошондой турдум, кой, жок дегенде хотя бир нерсе кылайын деп анан туруп, мээге Алла таала ушул нерсени салды 0-дон миллионго деп. Анан туура сиздер таң калып аткан болсоңуздар мүмкүн 1650ден деп. Ошол учурда мен квартирага даже бере турган акчам жок эле да. Анан ал жак бул жактардан баштадым, себеп болду, Алла насип кылып квартиранын акчасын үйдөгүлөрдөн, ал жак бул жактардан эптештирип берип турдум. Эми ошол бир айга квартира төлөндү, эми движениени кылыш керек. Түрткү болот да, уже хотя бы бир айдыкын болду эми, бирок андан ар жагыны караңгы. Аллага тобокел, баштайын, кой, жөн отурбайын дедим, баштадым. Анан өзүңүздөр көрүп аткандай биринчи күндөрү өтө аз соода, биринчи күнү 33 сом пайда болду. Андан кийин алхамдулилля 400 сом пайда болду. Кийин барып ошентип отуруп, ошо 1650 сом 4,5 миңге көтөрүлдү эле. Бирок бүгүн кичине мындай ушул нерсени баштап атканыбызга анча расходтор болуп бир аз эме болду. Буларды дагы кичине ошол видеонун аягында дагы толугураак айтып беребиз иншалла. Эми достор, бул жерде расходту бүгүн айтабыз. Расход өзү мен эсимде айтып берейин да. Расход бизде болду 7885 сом расход болду бүгүн. Клубника, шоколад, эми керектүү нерселерди алганыбызча. И бүгүн доходту айтабыз. Таксыр, буюрса. Көрүңүздөр, доходту как положено биз чыгарабыз. Расход канча болду и доход канча болду. Ошодон баарын сиздерге көрсөтөбүз буюрса. Анан туугандар, лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Бул уже экинчи левел, өзгөчө шаг. Буюрса мурдагы баягы 0 бойдон эмес, сиздер өзүңүздөр күткөндөй 50 миң, 100 миң менен баштаса болобу деген нерсеге сиздерге күбө ошол нерсени көрсөтөбүз буюрса. Мындан ары дагы контенттер кызыктуу болот. Күтө бериңиздер иншалла. Ассаламу алейкум.